Саламатсыздарбы? Бүгүн дагы ошо чоң технология компаниялары жөнүндө сөз кылабыз. Азыркы учурда дүйнөнүн эң бай, эң алдыңкы компаниялары булар технология компаниялары. Булар мисалы Apple, Google, Amazon, Facebook деген компаниялар. Мисалы дүйнөнүн эң бай адамы Джефф Безос деген киши, Amazon'дун ээси, 212 миллиард доллар акчасы бар, өзүнүн жеке акчасы. Amazon'дун толук компаниянын акчасын эсептесек 1 триллиондон ашып кетет. Google, Apple да ошондой. Дүйнөнүн экинчи эң бай адамы бул Илон Маск, Tesla деген топ менен иштеген машинени чыгарган киши. Анын 170 миллиард доллар акчасы бар. Билл Гейтстин 150, Марк Цукербергдин 130 миллиард доллар акчасы бар. Булар ушунчалык бай кишилер, компаниялары да абдан чоң, 10 миң деген адамдар иштейт. Бирок ошого карабай, ушунчалык алдыңкы технологиялар менен иштеп атканына карабай, дүйнөдөгү өздөрүнүн тармагындагы абсолютный лидер болгонуна карабай, бул компанияларды дагы, бул кишилерди дагы ойлонткон, кабатыр кылган бир нерсе бар экен да. Бул өзгөрүү. 3 жыл, 5 жыл, 10 жыл, 15 жылдан кийин эмне болуп кетет? Заман кандай болуп кетет? Кандай жаңы технологиялар чыгып калат? Ушул жөнүндө алар абдан көп ойлонот экен да. Мындайча айтканда, азыркы жумушуна канчалык убакыт бөлсө, ушул келечек эмне алып келиши мүмкүн, келечекте эмнелер өзгөрүп кетиши үчүн деген нерсенин үстүндө дагы ошончолук иштейт экен. Алардын ою боюнча келечек жасалма интеллекти, ошон үчүн жасалма интеллекттин үстүндө ошол бардык чоң компаниялар Силикон өрөөнү абдан катуу иштеп атат. Булар анчалык ушул өзгөрүүдөн мынчалык корккондугунун себеби бар экен. Мисалы 2010-жылда Nokia деген, 2010-го чейин Nokia деген компания бар, барыңар билсеңер керек. Nokia телефон базарындагы абсолютный лидер эле. Эң көп телефон саткан, эң алдыңкы компания ошол Nokia эле. Эмне үчүн азыр Nokia жок болуп кетти? Азыр сумга барып издесек Nokia телефонун таппашыбыз мүмкүн. Эмнеге мындай болду? Себеби алар ошол убагында 2000-жыл менен 2010-жылдын арасында ушундай келечек жөнүндө жакшы көп ойлонбогон экен да, келечекке азыркы компаниялардагыдай көп көңүл бурган эмес экен. Жакшы телефондорду чыгарып атабыз, ушул телефондорубуз көп сатылып атат деп ошонун эле үстүндө эме кылып калган экен. Анан Apple смартфондорду чыгарып, толугу менен бар жогу мындай экран болгон, бармак менен иштеген телефондорду чыгаргандан кийин ошол тарапка тез арада өтүп кете алган эмес экен да. Ушул катасынын айынан азыр Nokia дагы эле бар эми. Nokia деген компания, ал жерде дагы эле миңдеген адамдар иштейт. Ал дагы эле бир телефондорду чыгарат, бирок мурдагы Nokia жок да. Ошол эле катаны Kodak деген компания кылган. 2000-жылдарга чейин Kodak бар жокто сүрөт чыгаруу боюнча номер 1 эле. Бирок 89-жылы мисалы ошол Kodak'тын ичинде эле иштеген бир киши руководствого барып, мындай фотоаппарат чыгарбайлыбы деп бир цифровой фотоаппараттын прототипин көрсөткөн экен да. Жакында адамдар сүрөттөрүн кагазга басып чыгарбай коюшу мүмкүн, флешкада же компьютерде сактап калышы мүмкүн. Ушундай бир нерсе чыгаралы деп сунуштаганда алар аны жактырбай коюптур, анын сөзүнчө. Мындайча айтканда алар дагы ошол цифровой сүрөттөр, фотоаппараттар келе жаткандыгына көп көңүл бурган эмес да. Ушундай өзгөрүү келе жатат, ошого жараша кадамдар ташташыбыз керек деген чакырууларга да көңүл бурган эмес дагы. Анан ошол келген учурда, ошол өзгөрүү келген учурда булар даярдыксыз болуп калып, анан ушинтип базарды жоготуп алган. Facebook мисалы ушуну өтө жакшы түшүнүптүр. Facebook'тун азыркы турган компания турган жерде мурда Sun Microsystems деген компания болгон экен. Булар ошол жерди Sun'дан сатып алган. Сатып алып, азыр мына Facebook'ка кирип атканда мондай бир дуал турат. Дуалда like деген мондай кол немеси турат. Элдин баары ушул жерге барып сүрөткө түшөт экен. Ошол дуалдын арка тарабында эле Sun Microsystems деп мурдагы компаниянын логосун калтырып коюшуп турат. Ушуну карап, биз дагы эгер ушу келечекти көрбөй калсак, көзүбүздү май басып, өзүбүздүн азыркы жумушубуз деле монтип эме болуп, келечекке көр болуп кала турган болсок, анда биз дагы ушинтип бир күн дуалдын аркасында калып калышыбыз мүмкүн деген мааниде калтырып коюптур да. Муну сөзсүз эле чоң компаниялар үчүн маанилүү эмес бул нерсе. Бул кичине компаниялар үчүн, биз үчүн, жөнөкөй адамдар үчүн, өздөрү үчүн дагы өтө маанилүү. Бир мисал берип кетейин. Мисалы Америкада жашаган кыргыздар
ошондо көбүнчө такси айдап жан багат эле. Азыр деле ошондой, бирок мурда баягы сары таксилерди айдайт эле да. Ошол сары таксилерден сатып алган кыргыздар дагы бар эле. Ал таксилер сатып алдың дегениң абдан көп акча табасың деген маанайга келет экен. Бирок өзгөрүү өтө тез келди. Uber деген приложение чыкты. Мына Яндекс таксинин эң биринчи чыкканы ошол да. Uber чыккан, андан кийин Яндекс такси башкалар ошону карап чыккан да. Uber келгенден кийин ошол сары таксилердин доору бүттү. Аларга эч ким чыкпай койду, алардын баасы түшүп кетти дагы. Кыска мөөнөттүн ичинде ошо такси сатып алган адамдар дагы өтө аз акча таап калды да. Бул мына жеке адамдарга канчалык өзгөрүүнүн канчалык катуу тез таасир этерине жакшы мисал. Азыр мисалы ошол такси айдап жүргөн балдар, Америкадагылар көбүнчө программирование, код жазууну үйрөнүү үчүн курстарга барып, ошол өздөрүнүн жан кесип үйрөнүп атышат. Бул туура нерсе. Себеби азыр замандын талабы ошондой. Муну мурдараак баштаганда дагы жакшы болмок да. Мына ошондой IT деген бир агым келе жатканын көрүп эле турдук да. Мисалы 5 жыл, 10 жыл мурда баштаганда ошол эле балдар азыр дагы жакшы болмок. Азыр баштап атышат, азыр деле кеч эмес.